жыл Москвада жүрүп келди эле. Анан мен бул жакта балдар менен калдым эле. Анан мен дагы жөн жүрбөй аркы эки көчө аркы бир жигит менен кошулуп жүрдүм дейт. Жолдош деле 5 жылдан бери такыр келбептир, ал деле сомез экен. Анан келгенине 2 ай болуптур, экөө кошулуп, муж и жена болуп, ошол төшөктөн жүрдү. Көз эмес багынча да. Азыр аялы ооруп калыптыр да, көзүнөн суу агыптыр, өзүнөн болсо ошол кычышып, ачышып, суу агып жеткелип атыптыр. Гинекологко баргандан уялып атыптыр да. Мен бул катты 3-4кө бөлүп жазыптыр. Мындай каттар мага море келет дегендей көп келет. А мен баарын кошуп кыскача туура түшүндүргөнгө аракет кылайын. Сиз аркы көчөдөгү жигит менен жүрдүңүз, жолдошуңуз деген Москвадагы болгондор менен жүрдү. Кимиңизде эмне оору бар экенин билбейм. Бирөөңөр носительсиңер, бирөөңөр хронический как-нибудь есть инфекциячы. Сиз ошол жаш балага бир жериңизди ачып көргөзүп кылышкандан уялбаган, анан гинекологко барып мазок тапшыргандан уялып атканыңыз бул туура эмес нерсе да. Докторго баргыла, мазок тапшыргыла, анан өзүңөр айткыла, мага инфекцияга жазып бергиле, вируска жазып бергиле, гистологияга жазып бергиле деп. Жертең өлүп калсаңыз эмне болот? Сизди кылып орун жугузуп койгондор тирүү жашай беришет, лечение кылып алып, а сиз өлүп каласыз ертең. Урматтууларым, мындай суроолор өтө көп да. Көп эркектер алсыз болгонуна байланыштуу, массивдүү көп. 72% биздин эркектер азыр ушундай алсыз да. Аялдары балалуу болуп калгандан кийин семьяны сактап калабыз деп башка эркектер менен жолугушат. Эркектер дагы өзүнчө кыйын болобуз деп башка аялдар менен жолугуп, өзүнүн генин жоготушат, балдар өтө слабый төрөлөт, балдардын иммунитети жок калат, генетикалары деген нерсе бул өтө чоң бир көйгөй. Анан ар кимдин оорусун чогултуп хронический кыласыңар, бет батыраак картаясыңар, батыраак бетиңерге бырыш түшөт. Кыздар, билбейм, силердин жан башыңарды балким Кудайым чексизге берип койсо керек, жөн эле каалаганына бере бер депчи. Аны да караш керек, сакташ керек. Анан болбой атса жолдошуңарга айтып ажырашып кеткиле, дегиле. Алсыз эркектер көп, кой бергиле аялыңарды. Эмне кармап атасыңар? Өзүңөр кыла албасаңар, кыла турганга бербейсиңерби аялдарыңарды? Кыла албайсыңар, кандыра албайсыңар, эчтеке кылбайсыңар, анан отуруп алып, анан моундай проблема болот. Докторго барыңыз сөзсүз түрдө. Рак болуп калсаңыз эмне болот? Страшный оорулар жуктуруп алсаңыз эмне болот? Барыңыз, анализ тапшырыңыз. Бардык кыздарга айтат элем. Мындай болот, бирок эгер гинеколог тааныш болсо, башка райондукуна барыңыз. Эмнеси бар экенин карагыла. Жаткан жакшы, удовольствие алган жакшы, анан кийин айыккан жаманбы?